Assalamu alaikum, урматтуу достор. Бүгүнкү чыгарылышта Толкуду жүрөк аттуу чыгарманы типара алып кылабыз. Адаттагыдай эле башында ыр менен коштоп көргөзүп берем. Кандай болуп чектелеткенин кийин кичине типара алып кылып түшүндүрүп кетишке аракет кылам. Аткаруучулар Бакыт Эргешев жана Азамат Иманкулов экен. Кыскасы Толкуду жүрөк баштадык. Кыскасы ушундай болот экен, урматтуу достор. Айтып өтөйүн дагы бир кайталап, Каппадастр именно ушул жерде туруш керек деп айтпайм. Бул азыр ушу ырга түшүш үчүн ушул жерге коюш керек болду. Каппадастр жок деле чертсе болот, Каппадастр бар деле чертсе болот. Каппадастр жок болсо мына жерден башталат аккордтор, мына биринчи лад мынадан башталат. Эгерде Каппадастр турган болсо, Каппадастрдан кийинки ладты биринчи лад катары алабыз. Ошо, урматтуу достор, 3 аккордтон турат. Анда эмесе башынан баштап түшүндүрүп кетейин. Мисалы, Каппадастр жок, нерден чертейли эле. Толкуду жүрөк, толкуду. Каппадастрды бул жерге эмес, бул жерге койсок, бул жерден эле тура келет.
ошо. Ошондуктан азынан бир аз мага удобныйраак, ыңгайлуураак болуш үчүн каподастрды бул жерге коюп алып эрейин. Ошондо бул биринчи лад болуп калат. Кыскасы баштадык. 3 аккордтон турат. Биринчи аккорд, жана стандартный эле биринчи аккорд, аталышын билбейм, кыскасы биринчи аккорд, экинчи кыл, биринчи ладда экинчи кыл, экинчи ладда үчүнчү кыл, төртүнчү кыл. Ладдар дагы бир жолу айтып коеюн, экинчи кыл, үчүнчү кыл, төртүнчү кыл, бул биринчи аккорд. Экинчи аккорд, биринчи ладда биринчи кыл, үчүнчү ладда экинчи кыл, экинчи ладда үчүнчү кыл. 1, 2, 3 кылдарды айтып жатам. 1, 2, 3. Бул экинчи аккорд жана үчүнчү аккорд. Биринчи ладда үчүнчү кыл, экинчи ладда төртүнчү, бешинчи кыл. Бул үчүнчү аккорд. Кыскасы ушу 3 аккорд. Урматтуу достор, ушу 3 аккордду алмаштырып ырды чертсе болот экен. Эми оң жагын бир аз камераны мындай кылып туруп, бир аз жакындатып коебуз. Ылдыйкы 4 кылды, ошо сол жакты жанагы аккордторду басасыздар дагы, оң жак өзгөрбөйт. Ушундай кылып терип чертсе мындай окшошот экен, туруп эле болсо керек. Ушу сол жакты, сол колду мына аккордторду баскандарды өзгөртүп, оң колду ырдын башынан аягына чейин кылсаңыздар, ушундай кылып терип чертсеңиздер окшот. Эми бир аз алыстатабыз дагы, бойду түшүндүрүп кетишке аракет кылайын. Бир аз нестандартныйраак бой болуп калды окшойт. Ушундай менимче мындай ушул туура келди. Буга караганда ошо терип черткен эле оңоюраак окшойт. Кыскасы, эгерде башка бой туура келсе ошондой кылып черте бересиздер, окшошсо, бирок ушул деле туура келет. Эгерде үйрөнүп алсаңыздар, же терип черткен бир аз оңоюраактай көрүндү мага. Маны ритмге түшүш бир аз кыйын болуп калат экен да, ошо бойду, же может баарыңыздар деле ритм менен баары жакшыдыр.
келет деп ойлойм. Мына аккордторду дагы бир жолу кайсы жерде алмашат экенин. Мына биринчи аккорд. Экинчи аккорд. Üçüncü akord. Kayra üçkü. Түшүнүктүү болсо керек. Мына башынан баштап ырды коюп туруп, куплеттен баштап кайсы аккордторду алмаштырган жерлерин бир сыйра көрсөтүп кетейин, урматтуу достор. Birinci akord, ikinci akord, üçüncü akord, birinci akord, ikinci akord, üçüncü akord, birinci akord. Birinci akord boyunca le, ikinci akord, üçüncü akord, birinci akord, ikinci akord, üçüncü akord, birinci akord. Kıskası uşu dostlar, үйрөнүп кетесиздер деп ишенем. Короче, давайте.